Соңку актарга алынган билим жаатындагы жаңылыктар менен таныштырабыз. Студияда Сезим Сагынбекова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкүдөн кыскача. Баткенге жардам атайын эсебине азыркы учурда билим берүү тармагынан 17,5 миллион сом которулду. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында директорлорду дайындоосунагы белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Нам Айылдар алык фонду Ала Тоо өнүктүрүү борбору Кыргызстандын 7 областынын 17 мектебинин инфраструктурасы үчүн 5 миллион сомдук жабдыктарды алып беришти. Баткен районундагы 54 мектепте жана 48 балабакчада сабактар убактылуу токтотулду. 4 мектепке жана 6 балабакчага элдер жайгаштырылган. 8 мектеп жана 3 балабакча жабыркаган. Учурда комиссия келтирилген чыгымдарды тактоо иштерин жүргүзүүдө, ал эми Кадамжай районунда бардык мектептерде сабактар башталды. Сүлүктүү шаарында 9 мектептин 7-синде окуулар башталды. Кальцоо айылындагы мектеп Тажикстан менен чек арага жакын жайгашкандыктан сабактар баштала элек. Лейликтеги номер 4 орто мектебинде да сабактар башталды. Ал эми балабакчалар иштеп баштады. Ал арада Чоң Алай районундагы 17 мектептин 12-синде 23 балабакчанын 17-синде окуулар башталды. Эвакуация болгон 5 мектеп жана 6 балабакчада окуу башталды. Жабыркаган имарат жок, мектептерде жана балабакчаларда убактылуу жайгаштырылган адамдар жок. Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр-чатакка байланыштуу аймактан эвакуацияланган жарандарды Ош шаарындагы окуу жайдын жатаканаларына жайгаштыруу жүрүүдө. Бүгүнкү күндө аларга медициналык көмөк көрсөтүлүп, кайдыгер карабаган инсандар тарабынан тамак-аш, кийим-кече, ошондой эле гигиеналык каражаттар байма-бай алынып келинип жатат. Ош мамлекеттик университетинин атайын штабынын маалыматына таянсак, учурда 500дөй жай тургун окуу жайдын жатаканаларына жайгаштырылган. Ал арада шаардык билим берүү башкармалыгы мектеп окуучуларынын санын тактап, алардын окуусун үзгүлтүккө учуратпоо максатында атайын иштерди жүргүзүп жатат. Ошондой эле жеринен психологдор иштеп жатышат. 1000ге чукул адамды азыр учурда продукта, кийим-кече, төшөк менен камсыз кылып атабыз. Бул жерге келген продукталар, төшөктөр, шаардын тургундары, ошондой эле биздин студенттер, мугалимдер жамаатынын эсебинен каржыланып атат. Келген адамдардын азыр баш ооруп атат, стресс, психологиядагы биздин Ош мамлекеттик университетибиздин өзүбүздө медициналык клиникабыздан да мобилдүү топ түзүлүп, алар дагы келип жардам берип атат. Элдерге жардам берип атабыз. Кечинде ошол негизи Баткенден элдер келет деген күндөрү биз центрде 2-3 этаждагы центрде жакынкы жакта жашагандарды чыгарганбыз да. Алар убактынча азыркы учурда группалаштардын, туугандарынын үйүндө жашап турушат, окуп жатат ошол жакта. Анан элдер келгенге чейин ошол жактарды даярдадык, төшөк, матрастарды бердик, анан элдерди келет деп кабыл алдык. Тажикстандын Кыргызстанга каршы куралдуу баскынчылыгынан жабыркагандарга көмөктөшүү максатында ачылган Баткенге жардам атайын эсебине азыркы учурда билим берүү тармагынан 17,5 миллион сом которулду. Мындай маалыматты министр Алмазбек Бейшеналиев билдирди. Министрдин тапшырмасы менен республикадагы жогорку окуу жайлардын 27 психологу Баткенге барды. Анын ичинен 13-ü Бишкектен, 8-и Оштон. Бул психологдор Кербененин алкагында уюштурулууда. Билим берүү жана илим министрлигинде жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен жыйын өткөрүлүп, анда жогорку окуу жайларда иштеген психологдордун тобун Баткенге жиберүү тапшырмасы берилген. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарындагы мектеп директорлорунун дайындоосунагы чек арадагы окуяларга байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өткөрүлө турган даталар тууралуу кошумча маалымат берилет. Эскерте кетсек, мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын сынактын 2-айланбасынын графиги бекитилген. Ага ылайык тестирлөө Баткен облусунда 21 сентябрга, Жалал Абад облусунда 21-22 сентябрга, ал эми Ош облусунда 23-24 сентябрга пландалган эле. Кыргыз тили, кыргыз тарыхы. Ал эл менен бирге эчен кылым ашып, турмуштун ар кандай шарттарын башынан өткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин келди. Көп жолдо басып өткөн кыргыз тилинин азыркы учурда коомдогу орду кандай, кесиптешим Гулина Сагынбек кызынын материалынан көрө аласыздар. Быйыл кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары кабыл алынганына туура 33 жылдын жүзү болду. Ата-бабаларыбыз сүйлөгөн, бизди улут катары айгинелеген кыргыз тилибиз кылымдарды карытып, бүгүнкү күнгө чейин жетип келди.
Жаштарыбыз азыр бүт Европа тилдеринде мисалга чет тилдеринде көп басымдуулук жасап, кыргыз тилге басымдуулук көп жасалбай калып атат. Мына ошол себептен жаштарга да айтарым, кыргыз тилибиз, эне тилибизди бартайлы дагы көтөрөлү. Көрөңгүдө калып кеткен, эскирген сөздөрүбүздү кайрадан пайдаланып, макал лакаптарыбыз менен так өзүбүздүн тилибизде сүйлөөгө аракет кылалы. Баарыңыздарга айтарым, кыргыз тил өнүгө берсин, кыргызча сүйлөйлү дагы, эне тилди эч качан унутпайлы. Кыргыз тилинин пайда болуп жана кылымдар бою өркүндөп жашап келиши да бирдей багытта эмес. Тактап айтсак, ички жана сырткы таасирлердин негизинде тилибиз уланбайып турат. Эгерде башка тилден аталышы өзгөрбөстөн келген сөздөрдөн жаңы сөз жасап колдонсок, кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошчудай. Өзүбүз жаңы сөз жасашыбыз керек да. Жаңы сөздү жасашыбыз керек. Мисалы, пультту кытайлык кыргыз туугандар тизгинек дешет экен да. Сонун эмеспи туурабы? Роботту кул темир дешет экен да. Аябай сон мисалы менюну аш тизмек деп коет экен жөн эле. Ушул сыяктуу жаңы сөздөрдү жасап, өзүбүз лексиконубузга киргизип колдонсок болот. Анан кээ бир сөздөр жасасак деле тилибизге активдүү колдонууга кирбей калат. Бул сөздөрдү дароо колдонудан чыгарып башка сөзгө түшүш керек. Анан которот десе эле баардык эле терминдерди которо берген жарабайт. Эл аралык терминдер бар, илимий терминдер бар. Аларды ордунда калтырыш керек. Кыргыз тили азыр коргоого муктаж. Батыш серепчилери болжолдогондой, жер бетинен жок болуп кеткибиз келбесе, ар кимибиз өз деңгээлибизде козголушубуз зарыл. Ошол эле учурда кыргыз тилине камкордук көрүү, аны бардык тараптан өз алына ылайык коргоо ар бир кыргыздын ыйык милдети. Бир эле Чикагода 65.000 кыргыздар жашайт экен, мисалы үчүн. Канча биздин жарандарыбыз жүрөт Европаларда да, бүт дүйнөдө аркалап. Баягы Кален Садыкова айтмакчы, чачылган кыргыз болуп атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Ушул жерде жашап аткан, жогорку окуу жайларда, орто мектептерде иштеген адамдар. Улуу кыргыз элинин эне тили бүгүнкү күндө да өзүнүн ордун жоготкон жок. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келе жаткан эл өзүнүн тарыхын, маданиятын, каада салтын, эң башкысы кыргызды кыргыз кылган анын тили сактап келет. Гулена Сагынбек кызы, Жаныш Тообаев, Айзерек Абдиева, билим жаңылыктары. Нама эл аралык фонду, Ала Тоо өнүктүрүү борбору жана ошондой эле Найс Кыргызстан эл аралык программаларды интеграция борбору менен биргеликте билим берүүнү өнүктүрүү үчүн бир канча иштерди аткарып келишет. Аталган фонддун колдоосу менен мектептерди жакшыртуу долбоору иштелип чыгып, ага ылайык Кыргызстандын 7 областынын 17 мектебинин инфраструктурасы үчүн 5 миллион сомдук жабдыктарды алып келип беришти. Кенденирээк кийинки материалда. Нама эл аралык фонду 17 мектептин инфраструктурасынын өнүгүшү үчүн 5 миллиондук акча каражат бөлүп, компьютер жабдыктары, эмерек жана башка керектүү куралдар менен камсыздады. Аталган фонд бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги, Ала Тоо өнүктүрүү борбору жана ошондой эле Найс эл аралык программаларды интеграциялоо борбору менен биргеликте иш алып барып келет. تم اختيار مدارس بناء على احتياجها عدد المدارس نحن نعرف أن هناك الكثير من мектептерди ар бир областтан, ар бир региондон өздөрүнүн муктаждыктарына жараша тандап алабыз жана ошол биз тандап алган мектептер, мына ошол мектептерди биз канча жылдан бери туруктуу ошол мектептер менен гана пилоттук гана проект катары иштеп келе жатабыз. Алтынай Тилебаева Баткен областынан келген. Ал бүгүн мектепке керек болгон атайын эмеректерди алып отурат. Мугалимдин айтымында аталган фонд 2021 жылы дагы бир нече мектеп куралдары менен камсыз кылган. Ал эми бул жылы да мектеби зарыл болгон каражаттар менен толукталып жатканына ыраазы. Мугалим окуучуларга сапаттуу билим берүүдө бардык шарттар болуш керек экенин баса белгиледи. Биздин мектеп учурда 70 парта комплект, бир электронный доска, 2 мугалимдин стулу, анан столу, анан бир 3 в 1 принтерин алдык. Былтыркы окуу жылында дагы 700 000 сомдук материалдык жардам алганбыз. Анда компьютерлерди, электронный доскаларды, проекторларды, анан принтер алганбыз. Жалпы жонунан 2 жылда Нама фонду бизге 1,5 миллион сомдук колдоо көрсөттү десек болот. Нама фонду буга чейин 2020 жылы пандемия учурунда эле ишмердүүлүгүн баштаган. Алар социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте иш алып барып, 7 областты кыдырып, аз камсыз үй бүлөлөрдү 700 тонна азык менен камсыз кылган. Ошондой эле мектептерге онлайн сабактары үчүн 200 ноутбук алып берип, бир мектеп куруп берүүгө да жетишкен. I believe are all in need. There's a lot of need in all areas at student level. Мен оюмча бардык жаатта тең иш алып барышыбыз керек. Бир гана техникалык, материалдык жардам көрсөтпөстөн
көрсөтүүбүздөн андан сырткары мугалимдердин потенциалын жогорулатуу, методикаларды жаңылатуу жагында дагы иш алып барышыбыз керек, инновацияларды киргизүү. Бул жагыттан Нама фонду ошол көп тараптуу иш алып барууда. Нама фондунун келечектеги максаттарынын бири көптөгөн чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдарын чогуу иштөөгө чакырып, 17 мектептен башка да көптөгөн билим берүү мекемелерине жардам берүү. Ишке ашырууга өздөрүнүн активдүү катышкандыгын. Чолпон Деркенбаева, Арген Сырымбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары. Сүлүктүү шаарындагы балдар чыгармачыл борборунда 500 окуучу ар кандай ийримдерге катышып, өздөрүнүн бош убактыларын туура пайдаланып келишет. Анын ичинен 100гө жакыны бий ийриминде тарбияланат. Алардын басымдуу бөлүгү эл аралык кароо сынактарга катышып, баш байгени багындырып келишет. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Сол тарапка. 1, 2, 3, 4. Сүлүктүү шаарындагы балдар чыгармачыл борборунда бий ийрими 2008-жылы түзүлгөн. Ийримге 5 жаштан баштап кабыл алат. Азыр мында 5 жаштан 18 жашка чейинки 100гө жакын бала тарбияланып, бий чөйрөсүндө өнөрүн тартуулап келет. Бул ийримде кыздар жаш өзгөчөлүгүнө карап 4 топко бөлүнөт. Бий ийрими кыздарды икемдүүлүккө тарбиялайт. Бул ийримде кыздарга ар улуттун бийлерин үйрөтөбүз. Борборубуздун жана шаардын иш-чараларына кызыгуу менен катышат. 2 тизелер бүкпөйбүз. 1 түз турабыз. Түз осанканы түз кармайбыз. Колундай болот. Ийримдин мугалими биринчи жолу бий дүйнөсүнө келген окуучусуна кылдат мамиле кылып, бул тармактагы алгачкы кадамдарды үйрөтөт. Чимирле бийлеген Жанарада дал ушул жерге 6 жашынан келип бийге жакын өскөн. Аз убакытта бийчи кыз бир топ кароо сынактарда алдыңкы орундарды багындырган. Азырда ал алдыда боло турчу конкурска даярданып жаткан кез экен. Мен бийни абдан жакшы көрөм. Буюрса мен чоңойсом бий ийриминин эжеке болгум келет. Мугалим менде кыздарга сабак берип, жакшы үйрөтүп, тыккан жүрүштү үйрөткүм келет. Сүлүктүү шаарындагы чоң иш-чараларда бийлеп майрамдын көркүн ачкан бул кыздардын жумушу талыкпаган эмгекти талап кылат. Кээде күнү түнү тынбай даярдык көрүүгө туура келет. Ал эми мындагы кыздарга бул кадимки көрүнүш. Анткени алардын ар бири бийге берилип, өжөрлүгү менен башкалардан айырмаланып турат. Башкы максаты мыкты бийчи болуп, өлкөбүздү дүйнөгө таанытуу. Мисалы алсак, жылына мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктанам конкурсуна, фестивалына кыздар областтык орундарга 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды ээлеп келет. 2019-жылы Широва Акчылдыз деген окуучум мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктанам фестивалында республика боюнча 3-чү орунду ээлеп келди. Бул биз үчүн өтө чоң сыймык деп эсептейм. Кара бири-бириңе. Эске салсак, бий ийриминин тарбиялануучулары 2016-жылдан бери областтык, республикалык, эл аралык кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарга жетишип келет. Ал гана эмес, 2020-жылы клуб ЮНЕСКОга мүчө болуп кирген. Айсулуу Гайбула кызы, Эржигит Тилекбек уулу, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Баткен облусу, Сүлүктүү шаары. Ушуну менен өлкөбүздөгү билим жаатындагы жаңылыктар соңуна келип жетти. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.